Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде биздин эң эле сүйүктүү тамактарыбыздын бири толтурулган калемпирлер жай мезгили келди. Демек, бул тамакты эми тез-тезден даярдап турабыз. Алгач мен шорпосунан баштайм. Казанга өсүмдүк майын куюп, пиязды майда туурап, бир аз жумшарганча кууруп алабыз. Андан кийин сабизди дагы майда туурап кошобуз. Жана калыбыңызга жараша бир аз ачуураак калемпирден кошуп койсоңуз болот. Мен кызыл калемпир жана 2 тишче сарымсакты майда туурап алдым. Баардыгын ирети менен салып, чогуу кууруп алабыз бир аз. Ал эми татымалдардан кара мурч, кызыл таттуу калемпир жана татымына жараша туз салып аралаштырып алабыз. Жана 2 аш кашык томат пастасын салып бир аз кууруп алабыз да андан кийин үстүнө муздак суу куябыз. Сууну болжол менен мен 2 литрдей куйдум. Калемпирлерди салгандан кийин эгер керек болсо дагы үстүнө куюп койсок болот. Сорпобуз кайнаганча эми калемпирлерибизди дайындап алабыз. Калемпирлерди жууп, кургатып, ичиндеги даниктерин алып салабыз. Мен ортоңку өлчөмдөгү 10 калемпирди тазалап алдым. Эми бизге 500 грамм тартылган эт керек. Ошондой эле пиязды майда туурап алабыз. 3 ортоңку өлчөмдөгү пиязды алдым. Жана калыбыңызга жараша сарымсакты да майдалап туурап кошуп койсоңуз болот. Тартылган этке пиязды, сарымсакты жана ошондой эле жуулган таза күрүчтү салабыз. 100 граммдай коштум. Күрүчтүн баардык түрү боло берет. Ал эми татымалдардан туз, кара мурч жана кызыл калемпирди кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Эми калемпирлердин ичине толтурмабызды салабыз. Өтө толтурбай, бир аз орун калтырабыз. Анткени күрүчүбүз бышканда көп, толтурмабыз бир аз көбөйө түшөт. Ошондуктан жарылып кетпеш үчүн бир аз орун калтырып салыңыз. Баардыгын салып алдык. Шорпобуз да кайнап калды. Эми калемпирлерибизди сала берсек болот. Кайнап чыккандан кийин тузун текшерип, отун азайтабыз да ортоңку отто эми 50 мүнөттөй кайнатып бышырып алабыз. Тамагыбыз бышты. Эми жашыл чөптөрдөн петрушкадан туурап үстүнө салабыз да казандын капкагын жаап, оттон алып, дагы бир 5 мүнөткө тыныктырып коебуз. Достор, мына ушинтип биздин даамдуу тамагыбыз да даяр болду. Идиштерге куюп, дагы үстүнө жашыл чөптөрдөн себелеп бере берсек болот. Аябагандай сонун тамактардын бири. Эгер сизге дагы жакса, анда сөзсүз түрдө лайк басып, мага билдирип койсоңуз болот. Комментарий жазыңыздар, каналыма катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.